Парижде өтүп жаткан Олимпиада 2024 оюндарына бокс боюнча финалга чыккан Мунарбек Сейитбек уулу 1996-жылы 1-январда Ош шаарында жарык дүйнөгө келген. Ал 8 жашынан баштап бокс менен алектенип баштаган. Ошол учурдан тарта аны Кыргыз Республикасынын спорт чебери Бегоназ Султанбаев жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу Турдалы Оморов машыктырып келет. Мунарбек Сейитбек уулу 2014-жылы Барпы Алыкулов атындагы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы Ош мамлекеттик университетине окууга өтүп, диний тарбия факультетин андан кийин магистратураны аяктаган. Анын алгачкы жеңиши 2012-жылы башталган. Анда Кыргызстандын жаштар арасындагы чемпионатынын 54 кг салмак категориясындагы жеңүүчүсү болгон. Ал 2017-жылдан бери бокс боюнча Кыргызстандын курама командасынын мүчөсү. 2017-жылы Кыргызстандын чоңдор арасындагы чемпионатынын 60 кг салмакта күмүш байге ээси. 2018-жылы Дүйшөнкул Шопоков мемориалынын финалисти. 2018-жылы студенттердин бокс боюнча дүйнө чемпионатынын коло медалынын ээси. 2018-жылы Кыргызстандын чемпиону. 2019-жылы Кыргызстандын вице-чемпиону. 2019-жылы Екатеринбургда жана 2021-жылы Белградда өткөн дүйнө чемпиондугунун катышуучусу. 2022-жылы Белградда өткөн жеңүүчүлөр турниринин алтын медалынын ээси. 2023-жылы Ташкентте өткөн дүйнө чемпиондугунун коло медалынын ээси. 2023-жылы Ливенс турниринин жана Испанияда өткөн бокса 2024 турниринин жеңүүчүсү. 2023-жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандын мыкты спортчусу деп табылган. Ал 5 жолу Кыргызстандын чемпиону болгон. Мунарбек Сейитбек уулу Италияда өткөн 2024-жылкы Олимпиада оюндарынын биринчи тандоо турнирине катышып, бразилиялык Луис Оливейраны жеңип алган. Олимпиадалык лицензия үчүн беттешти индиялык Сачин Сивач менен беттешип 5-0 эсебинде жеңип Олимпиадага жолдомо алган. Ал Парижде өтүп жаткан Олимпиада 2024 оюндары жарым финалда болгариялык спортчу Хавер Ибанис Диаска кескелип, 3 раундтун жыйынтыгы менен жеңишке жеткен. Мунарбек Сейитбек уулу алгачкы кармашында кубалык Сайдель Иван Орта Родригести 1-4 финалда америкалык спортчу Джамал Харвин уткан. Эми финалдык беттеште ал өзбекстандык мушкер Абдумалик Халаков менен 11-август күнү күч сынашат. Сокол медиа редакциясы Мунарбек Сейитбек уулунун финалдык беттешине ийгилик каалайт.